Ар дайым айтсам, ачуу чындыкты айтып келгем. Мынау жерде Бакай Кашкарбаев деген адамдын күлкүсүн келтирип атат. Бирок мен сенин сөзүңө териге турган бала эмесмин. Мен жашоодо жетишкен балдардын биримин. Мен жашоодо алдыңкы жүргөн жетишкен адамдардын биримин. Менин ким экенимди, кандай экенин бир туугандарым билет. Менин ким экенимди айлана тегеремде жүргөн адамдар билет. Сага окшоп, бир аз акчага мас болуп, эл менен сүйлөшпөй баш айлап калган балдардан эмесмин. Сен бирок акмак экенсиң. Сен бирок жүзүң жок экен. Мен сен тууралуу бир канча нерселерди жаздым. Бир канча фактылар, бир канча далилдер бар. Эй, Бакай, мен Кашкарбаев, Бакай деп Дашков Василовго барып, ошодон акча өндүрөйүн деп 250 миң, 200 миң доллар сураганыңар калппы? Садыр Жапаровдун атын сатып, ал видеоң полный бүттүгү турат. Мен сага абириңди айрандай төгөлекте тынч Акылбек менен кучакташып жатыр. Бирок сен бактап аткан Акылбек карапайым калктын терисин тескери сыйрап атат. Магазинге барсаң дагы, башка жерге барсаң дагы, Бекзат, эл кыйналып баратат го. Эл минтип атат го. Биз мына кыйналып калдык. ККМди киргизди. Мына налогтордун баарын көтөрдү. Мына монтип башты айланта турган ишти кылды. Мурдагы эле патент менен иштей бергенсиз жакшы болчу. Ошондо деле мамлекетке түшүп келген деп эйлип атат. ККМ бир адам эмес, 5 адам ошол покупатель болсо, бирөө продавец болсо, сатуучу болсо, ошол 5 тең ККМ төлөөгө аргасыз болуп атат. Мына Акылбектин кечирип коела чалып калды. Акылбектин Садыр Жапаровго берген 400 миллиардтан 500 миллиардка чыгарам деп туруп, карапайым калкты блудняга алып барып атат. А бирок анын аркасы менен мына пияз кече 100 сомго чыгып кетти. Былтыр сабыз 100 сомго чыккан. Акылбек алып келген кадрлардын полный бүттүгү. Каякта? Эмне кылып атат? Жана понини минип жүргөн Тукунов кана колуңан келсе Бакай чындыкты айт. Сен эл менен бол. Бектер кетет, бел калат, бетеге кетет, эл калат деген сөз бар. Сен эртең каласың, мен калам. Акылбекке окшогон мактап аткан адамдар эртең самолетко түшүп, Дайырга окшогон адамдар кетип калышы толук ыктымал. Бирок мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди акырына чейин колдойм. Эртең ушулар аңга түшүп калгандан кийин силер качып аттап кетесиңер. Принцибиңер жок, акмаксың. Сенин толтура ишиң бар. Сен толтура кылмыш ишиң бар. Мыйзамсыз иштерди жасагансың. Ар кимдин атын сатып, ар кимден тыйын алгансың. Аркаңды карап иш кыл. Сени билбейт деп эч убакта ойлобо. Эл баарын билет. Эл баарын түшүнгөн. Сага окшогон сабатсыздардын айынан мамлекетибиз кыйрап жатат. Сага окшогон пактакорлордун айынан мамлекетибиз жок болуп кетүү коркунучунда турат. А бирок Жапаров Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти сен мактап аткан Акылбек, аң алып бараткан мен эмес, эл айтып атат. Сен айтыпсың, Бекзаттын аркасында бир чоң бир күч бар. Ошон үчүн Бекзат ушинтип чыгып атат деп. Менин аркамда калдайган калың элим, үстүмдө Кудайым. Жана менин аркамда ушул отурган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бар экен, мен аны жашырбайм. Ошолор мен ушу фейк бот троллдордун бардыгын ордуна коюп жүргөн кезде жер сатып жүргөн Мадумаровду карапайым калкка чыккынчылык жасаган, уурлук кылган аферист уурлардын атын атаганда Бекзат силерге жакшы болот дагы. Бекзат бүгүн Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди аңга алып бараткан Акылбекти айтса, мен жаман боломбу? Фейктер, боттор, троллдоруңар менен ар бир жерге комментарий калтырып, Акылбек мыкты, Акылбек тиги деп атасыңар. Силер антип элди алдалбайсыңар. Силер антип элди кармалбайсыңар. Силер кадрды тазаны алып келип, тазаны койсоңор карапайым калкка кызмат кылган болуп, туура тандоо кылган болуп эсептелесиңер. Кааласаңар да, каалабасаңар да Акылбек кетет эртелегештер. Бирок зыяны Жапаров Садыр Нуркожоевич менен Кыдыршаевич Камчыбек Ташиевке тийип калбасын деп калдайган калың элди эсмесин деп атам. Сен айтып атасың, мына налогтордун баарын минтип атат, тигинтип атат. Бакай, сен жашоодо налог төгүп көрдүң беле? Сен жашоодо бир нерсеге жетишип көрдүң беле? Билем. Ким экениңди билем. Кимден эмне алганыңды билем. Эмнени айдап жүргөнүңдү билем. Каерде өлмүш болуп жашап жүргөнүңдү билем. Мен сага мындай эле айтайын. Кысып жаша. Кысып. Билбейт деп ойлоо. Бетиңди 5 тонна кылбай,
мамлекетке қызмат қыла албайсыңбы, елге қызмат қыла албайсыңбы, сен көз қарандысың. Мен эч уақытта біреуге көз қаранды емесмін. Біреуден ақша алып эч уақытта Садыр Жапаровты же Ташиевті қолдаған емесмін. Мен чындық үшін, мен ушул атамдын ушу таныш болгон үчүн, атамдын арбагы үчүн колдоп жүргөн балдардын биримин. Сага окшогон сатылма, 200 элдин эч уақытта эмесин ойлогон адамдардан эмесмин. Сен колуңдан келсе элге барып жардам бер. Колуңан кoko тыйын келбейт. Сенин оюң байлардын баарын арматура менен чапкылаш керек. Ошолордун байлыгын алыш керек. Сенин оюң ошол. Кыйналып аткан кыргызды, участогун алдырып койгон кыргызды, жерин алдырып койгон кыргызды, карапайым калктын ушул проблемаларын, карапайым калктын иштерин бүтүрүп берчи. Колуңан келбейт. Сен тарыхта бүтүргөн эмессиң. Мына азыркы убакта пресс болуп секретар болуп жүргөн мына Дайыр Орунбековду аны жасаган эмес. Бирок мен сүйүнүү менен, мактануу менен айта алам. Карапайым калкка бир топ кызмат кылдым. Менен жардам көргөндөр, менен сый көргөндөр айта албайт. Бекзатка акча үчүн эметип бердим. Ал акча үчүн бүтүрөт экен деп айта албайт. Анткени бирөөдөн бир сом алган эмесмин. Жана келечекте да албайм. Мен бирөөдөн акча сурабайм. Анткени менин өзүм бизнесим бар. Мен бирөөгө көз каранды эмесмин. Тескерисинче мен аларга тамак алып берип, дуктан берип, ойлонбогула баары жакшы болот. Мына Садыр Нуркожоевич иштеп атат. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот деп туруп, жакшы үмүт берип туруп жөнөтөм. Бирок Алланын амири менен алардын иштери жакшылыкка чечилип атканы бул факты. Бакай, Дайыр, башкалар, алдыңарды аркаңарды карагыла, тарыхыңарды карагыла. Бирөөгө бир сөз айтаардан мурун кече сен ким элең, бүгүн сен ким болдуң деген суроону мага эмес, өзүңөргө койгула. Дайыр, Бакай, сен душман эмессиң. Мен бийликти колдогон адаммын. Бирок мен ички абирим, менин ички дүйнөм силерге окшогон кече бирди сүйлөп, бүгүн бирди сүйлөп, 200-дүүлүктүн чегине жеткен адамдарды колдой албайм. Аларды мен коргой албайм. Аларга мен эч убакытта андайсың же мындайсың деп отура албайм. Мен кимди колдойм? Элимди колдойм. Садыр Нуркожоевичти колдойм. Камчыбек Кыдыршаевичти колдойм. Мына МВД министри Ниязбеков улан, мына байкебиз ошону колдойм. Мына иштеп атат, көп иштерди жасап атат. Мына карапайым калк боюнча ар дайым мен айтам укук коргоо органдарына, ушуга жардам берип коюңуз. Мына монтип кыйналып келипир, мына мондой болуптур десем, жок дебей карап, тапшырма берип, жасап, мына элдин көп маселесин чечип берди. Көп маселесин бүтүрүп берди. 5 жыл мурун алып койгон жерди сатып договордук берип койгон, 5 жылдан келип туруп кайра ошо жерди алып койгон. Мына мошенниктер, жер мошенниги ошондой болгон. Ошолордун акчаларын алып берип, мына укук коргоо органдары элдердин кайра үмүтүн жандырып атат. Ошолор колуман келинче ошолорго жардам берип атам. Бакай, аркаңды карап иш кыл. Мени жөнү жок каралаба. Мен өтө намыскөй адаммын. Мен бирөөдөн акча алып жашаганча, бирөөдүн жугундусун ичип жашаганча, мен ушул убакытка чейин сабыр кылдым. Мен ушул убакытка чейин чыдадым. Бирок адаканчысы дагы башкасы да бул акча алып, минтет, акча алып тигинтет деди. Бирок мени жамандап жүргөн адамдардын бардыгы мага достук жөнөтөт. Мени жамандап жүргөн адамдардын баары менен кечирим сурады. Бекзат, сен чындыгын ачуу чындыкты айтып экенсиң деп. Анткени менин атам чындыкты өтүп кеткен адамдардын бири. Сага окшогон теги жок, сага окшогон акмактын баласы эмес. Менин атам кыргызга, элге канча жыл мурун интернет жок убагында кызмат кылып койгон. Сага окшогон теги жок адамдар ар кимдин аркасын жалап, ачыттын аркасын сугит жалайт болуп, ититти ит куйругун жумшайт болуп өткөн адам эмес. Сен мактап аткан Акылбек кадрлардын бүттүгүн койду. Мына мен сага бир эле нерсени айтайын. Өзүнүн кызынын курсташын налоговойдун Кыргызстан боюнча зам кылып койду. Силер отурасыңар. Шершовдун адамын энергетика министри кылып Акылбек Жапаров алып келди. Мына Шершов азыркы убакта Светте энергетикада отурат. Бул калппы? Бул ачуу чындык. Мынакей, ким башкарып атат? Кимдер башкарып атат? Кечеги 5 президент аңга тыккан Акылбек Жапаров Садыр Нуркожоевичти алдап жатат. Мен ошону айткым келип атат. Чындык ушундай ачуу болот. Мени жаман көрсөңөр жаман көргүлө, урматтуу кыргыз элим. Мени жакшы көрсөңөр жакшы көргүлө. Бирок мен чындык тарапта болсом, үстүмдөгү Аллахым 1000 адам зыян кылам десе, миллион адам зыян кылам десе, кылга да кыл зыян бере албайт. Бирок мен туура эмес иш жасап атсам,
карапайым калкты алдап атсам, анда Аллах Таала өзү гана жетиштүү. Бирөөдү билип билбей бакай, эси жок. Сен түрмөгө камалып кеткениңде, сенин аялыңа продукты жеткирип, тыйым берип, балдарыңа памперс алып берген адамдардын бири мен болом. Өзүм барбасам дагы акча чогултуп берген адамдардын бири мен болом. Бирок өзүң жашооңдоңдо мен сага окшоп 50-гө чыкканча эчтекеге жетишпей жүргөн балдардын бири эмесмин. Мына колдорум мозоль. Мынакей, дагы көргөзөйүн. Мен сен уктап жаткан кезде 19 жашында Кореяга барып, азыр 30 болсом, иштеп келип, өз күчүм менен акча тауып, атаман калган деле нерселер жетиштүү болчу. Өз күчүм менен акча тауып, тытынып иштеп жүргөн, бизнес кылган адамдардын биримен. Сен менин лично арго теңим эмессиң. Бирок мен адамды бөлбөйм, ар адамды сыйлайм, ар адамды ордуна коем. Бирок адепсиз акмактарды ушинтип энесин окутам. Мен ошондой адаммын, ошондой жаралганмын. Мен өзгөрбөйм, өзгөрө албайм, калп айтып отура албайм мен. Оппозициялар, уурулар, Садыр Жапаровду алып түштүн амалын баарыңар жасап атасыңар. Баарыңар азыркы убакта пландарды кылып атасыңар. Баарынан информация бар. Баарынан кабарым бар. Бекзат тетир бурулду эч убакта ойлобогула. Мен эч убакта тетир бурулбайм. Эл үчүн, жер үчүн колуман келишинче мамлекетке кызмат кылганга аракет кылам. Бирок Акылбек Жапаровго окшогон адамдардын кетиши, булардын отурушу бул туура эмес. Моралдык булардын укугу жок. Анткени кеше бирди сүйлөгөн, бүгүн бирди сүйлөгөн, принциби жок адамдар менен мамлекет өнүкпөйт. Мамлекет Сталинге окшогон, Режеп Тайип Эрдоганга окшогон, Муаммар Каддафиге окшогон, жана башка президенттерге окшогон принципалдуу адамдардын негизинде өнүгөт. Пакта койгондо эмес. Мен ар дайым Садыр Нуркожоевич боюнча эфир жасап келгем. Дагы жасайм. Саясий кырдаал жакшы эмес экенин, элдин көз карашы жакшы эмес экенин жеткирип атам. Болгон ошол. Кече Садыр Жапаровду мен бир нерсени айтып койдум, ошо мен сөзүмдү токтотом. Садырдын иттери тажатты деп жазып жүргөн дайыр. Уят сөздөрдү жазып жүргөн дайыр. Ошонун жан башын кантип жалап атасыңар? Кантип силердин ошого дитиңер барып атат? Президенттердин баарын жоготкон, эшалон менен элдерди жөнөтөлү, мигранттардын баарын эме кылалы, эмеге берели, залогко берели, Россиядан 50 миллиард рубль карыз калалы, ошонун ордуна мигранттарды коелу, жети областты жети өлкөгө берели. Жаныңарды мен эмес, Кудай алса, налогту мен алам деген Акылбекти, Асаганы, жана башка салыктарды көтөрүп аткан Акылбекти кантип колдоп отурасыңар? Хиппике ким киргизген Бакиевди? Киргизем деп аракет кылган кезде ким киргизди эле? Акылбек Жапаров берген. Акылбек Жапаровдун бүттүк эме тактикалары элге против экен да. Мен ойлонуп көрсөм. Мен анткени урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мен саясатчынын баласымын. Мен теги жок бир адам баласы эмесмин. Мамлекет үчүн иштеп жүргөн, мамлекетке кызмат кылган, саясатта салмагы бар, орду бар. Саясатчынын баласымын. Мен оозума бирөө түкүрүп койгон эмес мынча сөздү. Мына 20 минуттадан бери эчтеке жок. Бир кагаз окуй, бир нерсе окуй айтып атам. Анткени бул уурулардын тарыхын баарын билем. Анткени атам бала кезде мага полный бүттүн айтып түшүндүргөн эле. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бакырчак бакайдын бакырганынан башка, кошомат кылганынан башка эч ким жок. Садыр Нуркожоевичти колдойбуз. Садыр Нуркожоевичтин ушу командасын колдойбуз. Силер бияка кетпегиле, тияка кетпегиле дейт. Садыр Нуркожоевичти биз колдоп келгенбиз жана сенсиз да колдой беребиз.
Бирок сен Акылбекти колдомуш болуп туруп Садыр Нуркожоевичтин арасына Акылбекти кошпо. Ал бир чирген бир адам. Ушу чирикти жакшынакай гүлдөп турган гүлдүн арасында кантип кошосуң? Просто эмең жок да. Адамгерчиликтүүлүгүң жок да. Просто ак менен караны, адал менен арамды билбеген адамсың. Сени баары эле билет, бакай, баары эле билет. Акмакчылыгың айынан канча жолу ары барып бери келдиң. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар туура түшүнгүлө, туура кабыл алгыла. Чындык ушундай ачуу болот. Мен 10 уктасам да, 5 уктасам дагы өзүмдүн мекенчил болуп жүргөн адамдарым мени обсуждать этип калат. Группа ачып, Бекзат неге минтип атат деп, алар беспокоить этип калат деп ойлоп отурум. Өстөрү Акылбек Жапаровго окшогон адамды, Дайыр Орунбековго окшогон адамдарды колдоп, айла жок колдоп атам, аргасыздан колдоп атам, алып аткан айлыгым үчүн колдоп атам деп отургандар бар. Айланайын. Мен айлык алсамчы? Алган эмесмин. Жана албайм. Ошол урматтуу кыргыз элим, чындык ушундай ачуу болот. Күйсөң до конца күй, башымды байладым мен негизи. Ушу менен кетем. Акылбек кетиш керек. Акылбек кетмейинче колуман келишинче күрөшөм. Бирок мага бир канча негиздерди айтса, бир канча нерселерди айтса мен токтойм. Элдин үстүнөн налогторду көтөрбөй, асагага окшогон нерсени ат менен эмес, жыл такыр эле жоготсо, медицинаны да жоготуш керек, жанагы страховка деген. Булардын баары туура эмес. Биздин мамлекетибиз дайыр өзү да айтып атат. Биздин мамлекетибизде Турцияда кылып кой, шарт менен полный бүттүгүн баарын көтөрүп кой, экономикабызды көтөрүп кой, анан кийин эметип атат. Кээ бир дөдөй айтып атат. Мамлекет дейт, мамлекет. Кече мен комментарийни окусамчы, Акылбектин адамдары. Акылбектин фейктерин бүттүгү мага дурзе жөнөтүп ататчы. Ошолордун баары айтып атат мынтипчи. Мамлекет эч убакта завод салбайт. Мамлекет завод сала турган болсо дейт, банкрот болуп калат дейт. Бир нерсени айтайын. Корея, Япония өнүккөн өлкөлөрдө иштеп келген адам катары мамлекет ошондой заводдорду салышы керек. Эслик колунан келбесе, чоң бизнесмендерге, ири бизнесмендерге, кичинекей бизнесмендерге ошондой шартта кредиттерди тааныш аркылуу эмес, мындай баарына бериш керек. Аларга мындай айтканда бизнес кылганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Мүмкүнчүлүк түзүп бергенден кийин алар бир адамдык, 100 адамдык, 10дук, 100дүк, 1000дик деп заводдорду салат. Южный Корея менен Японияда 5 метр сайын завод. Ошол жакта смог жок. Ошол жакта өлдүк талдык жашообуз өтпөй калды деген нерсе жок. Зарплаталар $2000, $2500, эң азы $1500, эң көбү $10,000 чейин барган зарплаталар бар. Эмне үчүн Акылбек Жапаров завод, фабрика салыш керек дейт? Айланайын, сен салык менен эч убакта мамлекетти көтөрө албайсың. Бул салык бүгүн эртең деген сөз. Бул салыктан дагы турган завод, фабрикалар, үйлөр 5 сом төлөп атса, завод, фабрикалар 100 сом төлөйт салык. 1000 сом төлөйт. Бул адан 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе дагы көбүрөөк болуп атпайбы? Ал жерге колдонулган электр энергия, ошо жердеги жашап, ошо жерден зарплата алып аткандардын ошол эмелери мамлекетке кете турган полный бүттүк книжкалары, башкалардын полный бүттүгү каяктан болот? Мындай акылыңарды иштетип туруп иш жасасаңар, сүйлөйт десе эле сүйлөй бербей. Дөдөйлөр, өзүңөр бир окуу жайды бүткөн эмессиңер. Заучуна бүтүп алгансыңар. Акылбектин жардамы менен, же Туманбаевдин жардамы менен, же бунун жардамы менен, тигин жардамы менен келип алган адамсыңар силер. Мага окшоп өз күчүң менен Турцияда окуп келген эмессиңер. Мага окшоп өз күчүң менен Египетте окуган эмессиңер. Мен атам ошентип окуткан. Мага окшоп дүйнөнү аралап туруп иштеп келген эмессиңер. Муну колдоп аткан дөдөйлөрдүн көпчүлүгүн айтарым. Эл айтып атса, бул чындык да, бул эл айтып атса, эл илип атса, бул чындык да. Мен ошону айтып жеткире албай койдум го силерге.
Күйбөгөн жериңди күйгүзүп, өрттөнбөгөн жерди өрттөп аткан үчүн айла жоктун аргасынан акмактар деп айтып атам да. Ошол ордуна келтирбесе, анда бул адам иштей албайт. Бул адам боюнча азыркы убакта пиарлап, иштеп атат, кыйратып атат. Баары калп, баары жалган. Бүт түйүп калп. Мени өлтүрсөңөр өлтүрүп коела, камасаңар камап коела. Бирок чындык ушундай. Мени камасаңар, мени жок кылсаңар, менин аркамда 3 балам бар. 3 балам чындыкты айтып жатты. Менин бир туугандарым бар, ачуу чындыкты айткан. Мен бир тууганым Атамбаевдин убагында камалган, Жапаров Садыр Нуркожоевич. Алар чыгат чындыкты айтып. Мен чындыктын так ортосунда төрөлгөн баламын. Пахта коюп көргөн эмесмин. Пахта коюп бирөөдөн акча алган эмесмин. Мына ушундай болот чындык. Чындыкты айта аласыңарбы? Айткыла. Айта албайсыңарбы? Тыныч жашагыла. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ушул эфирди бөлүшкүлө, ой пикир калтыргыла. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот. Даярданып аткан, төңкөрүш жасай аткан күчтөр Алланын амири менен, Алланын амири болбосо эч кимди эчтеке кыла албайсыңар. Мамлекет 4-чү төңкөрүшкө даяр эмес. 4-чү төңкөрүштү көтөрө албайт. Мамлекетти уурлар басалам, жегиштер басалам деп атат. Ошого урматтуу кыргыз элим жол бербейли. Акылбек Жапаровго окшогон, Дайырга окшогон адамдар бир убакыт келет тазаланат, бир убакыт келет кетет. Чындыкты айтып коюу мына жакта баарыбыздын мойнубузда фарзыбыз. Бул мамлекетке болгон карызыбыз. ККМ деп элдин баарын кашага киргизген Акылбек сен болдуң эле. Тынч эле кызматыңды тапшырып кет. Базарларда ыйлап атат. Бензиндери 65 сом, 60 сом болуп кетти. Кече 23 сомдук бензиндер. Дагы айтам, мынаки жыгачтар 11 000 сомдон, 9,5 000 сомдон, 10 000 сомдон алып жүргөн жыгачтар 22 500, 25 000 сомго чыкты бир кубу. ККМ'нин айынан чыгып атат баары. Мурдагыдай эле элге патент болсо, эл тынч жашамак. Анткени бул эл 30 жыл бул элди минип, 30 жыл баарын жеп ичип, мамлекет тоногон 5% болгон. Бирок Садыр Жапаровда оор акыбалда, Садыр Жапаровда кыйын акыбалда келди. Акылбекти алып отурганда бир канча себептери бар. Бирок Акылбек элдин кыжырын келтирип, машиналар кирбесин, катализатор болгон баарын кармагыла, баарына штраф салгыла деди. Бирок алар штраф менен, бирок алар налог менен Акылбек мамлекетти көтөрө албайт экен, мамлекетти көтөрүп кетпейт экенин түшүнгөн жок. Акылбек же акылы өтө ашып кеткен, же акылы жетпейт. Ушундай адам да. Чоңдор ушундай менен пахтакор болот. Ой, айланайын, жашың тиги кичинекей, атаңандагы улуу адам. Тимеле сиз дегенде эзилип кетесиң да. Булар ушундай бишкалат болот. Ушинтип отуруп баарын жайлады да. Ошол айтып берсем арман көп. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Колуңуздардан келишинче колдоп туруңуздар. Assalamu alaikum.